Саламатсыңар балдар. Ачык сабагыбызды баштайбыз. Айлана чөйрөгө алгач көз салалы. Балдар, азыр биз көздүн акыркы көзүрмемдерин көрүп жатабыз. Дарактын башында бир да дирилдеген жалбырак калбады. Бул дегени кыш мезгили жакындап калганы. Ошого карабастан биздин сабактарыбыз улана бермекчи. Бүгүн мекен тануу сабагынан өсүмдүктөр, жаныбарлар жана кызыл китеп деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабакта жер бетиндеги жаратылыш менен таанышып, ага байкоо жүргүзүп жана аяр мамиле жасоого тарбияланабыз. Балдар, мекен тануу китебинен 67 бетти ачабыз. Өсүмдүктөр деген теманы баштайбыз. Өсүмдүктөрдү жердин жашыл кийими дешет. Бул абдан туура. Өсүмдүктөр тала, түздүү, тоону каптап өсүп турат. Кайда барбагын өсүмдүктү көрөсүң. Мектептин короосун карайлычы, эмнелер гана өспөйт. Терек, тал, арча, роза жана башкалар. Алар ар түрдүү. Дары чөптөр, уулу чөптөр жана башкалар. Бирок окшош жактары бар. Алар эмнеси менен окшош? Өсүмдүктүн тамыры, сабагы, жалбырагы, гүлү, мөмөсү, уругу болот. Өсүмдүктөр абаны тазалайт. Алардын жалбырагынан кычкылтек бөлүнүп чыгат. Түрдүү өсүмдүктөрдү карап көрөлү. Алардын тамырын, сабагын, жалбырагын, гүлүн, мөмөсүн, уругун салыштырып көрөлү. Айырмачылыгын көрдүңөрбү балдар? Өсүмдүктөр малга, жаныбарларга азык болот. Адам өзүнө керектүү көп нерселерди өсүмдүктөн алат. Өсүмдүктөр жөнүндөгү илим ботаника деп аталат. Жаныбарлар дүйнөсү да ошончалык ар түрдүү жана кызыктуу. Кыбыраган кумурскадан тартып, зор пилге чейин ар кандай чоңдукта болушат. Жашап турган жерине ылайыкташып, алардын көрүнүшү ар кандай. Ал эми түстөрүчү? Эң эле кооз, сулуу айбанаттар бар. Жаныбарлар жалпысынан бакма жана жапайы жаныбарлар деп бөлүнөрүн билебиз. Бизге көбүнчө бакма жаныбарлар тааныш. Байкап көрсөк, адам жаныбарга, жаныбар адамга көнүп калган. Адам жаныбарсыз жашай албайт. Себеби ага эт, сүт, май, кийим-кечек керек. Ошонун көбүн малдан өндүрүлөт. Ошондой эле бакма жаныбарлар адамсыз жашай албайт. Аларга адам кам көрөт. Ар бир жаныбар өз үйүн, ээсин тааныйт. Жаныбарлар жөнүндөгү илим зоология деп аталат. Жаныбарлар дүйнөсүндө биз биле кызыктар эң эле көп. Келгиле анда эмесе балдарга кезек берели. Алар бизге эң жакшы көргөн жаныбарлар жөнүндө айтып беришсин. Мен сиздерге бүгүн мекен тануу сабагынан бегемот жөнүндө айтып берем. Бул бегемот Африкада гана болот. Бул биз жакта жок. Биз аны телевизор жана сүрөттөрдөн көрөбүз. Бул бегемоттун эти жана тери тиши аябай баалуу. Ошондуктан адамдар ага кызыккандыктан буларды көп кырып жүгөргөн. Булар күн ысыганда суудан чыкпай балыр менен азыктанып жата беришет суунун ичинде. Анан адамдар анан аябай корккондуктан кеме менен кайык менен да алдыга жолоп көрө алышпайт. Анын себеби жаңгактай кылып кайыкты да чагып жүгөрүшү мүмкүн. Тишинин узундугу 70 сантиметр. Анын салмагы 3 тоннадан ашат. Эң кызыктуусу балдарыны жонуна отургузуп алышып жүрүшөт. Арындар Антарктидада мекендешет. Император пингвинин бою 120 сантиметрге жетет.
салмағы 40 килограмм алардын падышасыдай берилип, баш ийгеп салам берип, жай баскандыктан император пингвини деп аталат. Алар жүк болуп жашашат. Эгер балдарынын ата-энеси өлүп калса, аны башка пингвиндер багып алышат. Алар акылдуу жана ынтымактуу жаныбарлар. Астандар Африкада жашашат. Алар жыткыртанын падышасы. Себеби алар күчү, сүйрү, шыңгайлыгы жагынан эч ким тең келе албайт. Адамдар астандарга көп аңчылыкка чыгышат. Ошондуктан адамдар арстандарды коргоп, зообарды карашат. Арстандар капаска үйрөнүп калышкан. Жирафча сиздерге эң бийик жаныбар, бою 6 метрге келет. Узун мойну кенедей болгон башы, башында 2 мүйүзү бар, куйругу 1 метрге жетет. Алдыңкы буттары артыңкы буттарынан узун. Мойну узун болгондуктан бактар жалбырактуу оңой эле алып жейт. Дельфиндер сүт эмчүлөрдүн тобуна кирет. Алар 14-40 тан болуп тобу менен жашашат. Алар дельфиндер аба аркылуу дем алышат жана дельфиндер акылдуу жаныбар жана адамдын колуна оңой эле үйрөнүп кызыктуу оюндарды коюшат. Алар бизге дос. Эми кызыл китеп жөнүндө маалымат алалы. Аны эмне себептен ойлоп табышкан? Эмне үчүн кызыл деп аталат? 19-кылымда жер жүзүнүн айрым жаныбарлардын жок болуп баратканы байкалган. 1962-жылы жаратылышты коргоон эл аралык союзу түзүлүп, адегенде жер жүзүнөн жоголуп бара жаткан жаныбарлардын өсүмдүктөрүнүн тизмесин түзүп, китеп кылып чыгарышкан. Бул кызыл китеп деп аталат. Кызыл китепке катталган жаныбарларга тийүүгө тыюу салынган. Дүйнөлүк кызыл китеп 1966-жылы чыккан. Ал эми Кыргызстандын кызыл китеби болсо 1985-жылы жарык көргөн. Ага азайып бара жаткан жаныбарлар катталган. Азыр ошол жаныбарлар жаратылышты коргоо уюмдары тарабынан кайтарылууда. Кимде-ким кызыл китепке кирген жаныбарларды өлтүрсө же кармап алса, айыпка тартылат. Кыргызстандын кызыл китебине аркар кулжа, бугу марал, илбир, сүлөөсүн, мадыл, аю, чөө, кундуз, жээрен, чүткөр кирген. Ал эми канаттуулардан тоодак, кууназ, аккуу, каз, каркара, жолдук, жору, бүркүт, каракур жана башкалар кирген. Жаныбарлардын саны жылдан жылга азаюуда. Кызыл китепке мындан башка да бир далай жаныбарлар катталууга тийиш. Жаратылыштагы ар бир өсүмдүктүн жаныбардын өз орду бар. Алар чынжыр сыяктуу. Эгер алар жоголуп кырылып кете берсе, жаратылыштагы тең салмактуулук бузулат. Жаратылышты тең салмактуулукта сактап туруу ар бирибиздин милдетибиз. Жаратылышка аяр мамиле жасайлы балдар. Келгиле үйгө тапшырма менен таанышып алгыла. Төмөнкү суроолорго жооп берип, мага видео аркылуу жөнөтөсүңөр. Жердин жашыл кийими деген эмне? Өсүмдүктөрдүн окшош белгилерин айтып бергиле. Жаныбарларды кантип бөлөбүз? Жаныбарларды эмне үчүн адамдар багышат? Кызыл китепти эмне үчүн ойлоп табышыптыр? 6-чы суроо. Кыргызстандын кызыл китебине катталган жаныбарларды ата. Ушуну менен сабагыбыз аяктады балдар. Ташымаларды күтүп калам. Саламатта калгыла.